Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Учурда өлкөдө гепатит оорусунун түрлөрү күчөп, ал менен күрөшүү солгун жүрүп жатат деген сын пикирлер байма-бай айтылууда. Ушул жаатта тиешелүү мекемеде кандай иш-чаралар аткарылып жаткандыгы тууралуу маалымат сурап көрөбүз. Статистикалык маалымат боюнча ала турган болсок, акыркы 3 жылдан бери вирустук гепатиттер биздин калкарыбызда бир топ азыр төмөндөп жатат. Мына коронавирус оорусу чыккандан бери 2020-жылдан бери ошо 2000-3000 оорудун айлан тегерегинде катталып жатат да. Мурун бул сандар 10 миң, 20 миңге чейин жетип жүргөн болчу да. Кандай иш-чараларды аткаргандын негизинде саны азайып атат? Бул биринчиден бүгүнкү күндө азайып кеткенин себеби баягы бир вирус келсе, экинчи вирусту сүрүп чыгат да. Ошондуктан 2020-жылы бизде жана коронавирус оорусу келип, ошондой жанагындай обочолонтуу көп ушу иш-чаралардын негизинде контакт азайды да. Ошонун негизинде бир топ оору төмөн каттала баштады. Мурун оору деген өзгөчө бул 95% жанагы гепатиттин өз 5 түрү бар эмеспи? А, Б, С, Д, жана неуточненный деп коебуз. Гепатит Е деген бар. Ошолор экиге бөлүнөт мунун бардыгы. Жанагы кир кол аркылуу жугуучу оорулар болуп, А, Е катталса, А жана Б, С, Д бул деген жалаң кан аркылуу жугуучу оорулар. Жугуу жолдору айырмаланып турат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде 95% оорулардын бул жанагы интралдык гепатит А деп эсептейбиз да. Бул өзгөчө бул жаш балдардын арасында көп катталат. Мына азыркы ушу бардыгы чыгып аткан мына 3119 учур 2022-жылы чыккандан 84% жалаң эле ошо 14 жашка чейин балдардын арасында чыгып жатат да. Бул көбүнчө ошо балдардын арасында катталат. Бул жугуу жолу жана санитардык гигиеналык эрежелерди сактабагандыктан мындайча айтканда кир кол оорусу деп аталат да. Эгерде гемоконтактный деп коебуз, жана кан аркылуу жугуучу оорулар болсо, булар деген жана медициналык эмес мекемелерден жуктуруп алышы мүмкүн да. Ийне аркылуу көбүнчө жугат да бул. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, ар кандай медициналык эмес мекемелер аябай көп болуп, ошонун себеби дагы бир жагынан бул оорудун катталышына алып келет да. Ошолорду көзөмөлдөө иштери сиздер тараптан кандай жүрүп атат? Көзөмөлдөр иштер боюнча буга чейин биз баягы оорулар бизде келгенде ошондо канын алып, жана группа риск деп коебуз. Бир 20 чакты группа тобокел топтор бар. Жана пациенттер операцияга пландуу жок, анан кийин жана бою кош бойлуу аялдарды ошол группа рисктерди биз сөзсүз түрдө 100% ошолорду алдын ала изилдеп көрөбүз да, ошолордун канында бул оору барбы же жок экенинчи. Андан кийин бизден баягы көзөмөлдөн сырткары жана айтып атпайбызбы, жана клиникалар эле пайда болуп калганда ошол убакта биз таап калып атабыз да. Мына кече жакында эле биз ушу улуттук программа жазып, азыр ушу өкмөт тарабынан акча бөлүнүп, бир топ иштерди жүргүзүп жатабыз. Гепатит менен күрөшүүдө. Гепатиттин жана Б жана С, Д түрүнө ушундай чоң иштер жүргүзүлүп жатат да. Азыр 5 жылдык бул программа иштеп жатат. Быйылдан башталды. Мунун бул программада эмнелер камтылган? Мында биринчиден вакцинация. Экинчиден вакцинацияга чейин кан жанагы тестирлөө, жана экспресс тест деп коебуз. Ошол менен канын алып, 23 жаштан үйдө 65 жашка чейинки бүт биздин Кыргызстандын жарандарын азыр өткүзүп жатабыз да. Мына кече эле 2 айдын ичинде биз 59 миң адамды
emdedik. İyi ошончо эле экспресс тест өткүздүк да. Ошо Акысыз. 20-23 жаштан өйдө жаңа гепатит Б-га жана С-га депчи. Ошонун баардыгы акысыз жүргүзүлөбү же? Мунун баардыгы деген өкмөт акча бөлүнүп берген. Бул реактивтерге, вакциналар баардыгы бекер. Баардыгы бекер. Кайсыл баягы медициналык мекемеге караштуу болсоңуздар, ошол жерден алсаңыздар болот да. Мына азыр эле ошонун 59 миң адамды вакцинация жасадык. И тестилөө экспресс тест өткүздүк. Ошонун ичинен 1019 адамдан азыр бүгүнкү күндө ушу гепатиттин бар экени аныкталды да. Гепатит Б-нын жана С-нын аныкталып жатат. Неге дегенде бул оору деген 85% жана симптому жок, белгилери жок болуп өтүп, өнөкөткө айланып, андан кийин клиникалары кеч пайда болот да. Ошондуктан көп адамдар өзүнүн жана статистикасын билбей калат да. То есть статусун билбей калат. Ошол оору менен жугуп кайсыл жактан жуктурганын билбей калат. Мындайча айтканда 6 айдан ары, 1 жыл, 2 жыл, кээ бир клиникалар 10 жылдан кийин пайда болот. Азыркы убакта ошо экспресс тест жүргүзүп жатабыз. Мындай табуулар аябай жакшы болуп жатат да. И жана вакцинация жакшы. Мындайча айтканда азыркы убакта биз 2000 жылдан баштап ошо гепатит Б-га каршы вакцинацияны балдар арасында баштаганбыз. Бул календарь профпрививкка кирет. Ал жерде 2002 жылдан баштап толук 98-100%га чейин төрөлгөн балдарга сөзсүз түрдө вакцинация жүргүзүлөт да. Азыр ошолор бүгүнкү күндө мына 22 жашка чыкты да. Мындайча айтканда ошо алган вакцина алган балдардын арасында оорулар жок эсе, такыр жок эсе. Бир чыгып калат, мындай единичный случай болуп чыгып калат бирден экиде. Аны биз жанагындай иш-чаралар менен изилдөөлөр жүргүзөбүз. Бул жерде ошо вакцинанын баягы өзүнүн схемасы боюнча толук курсун албаган балдардын арасынан чыгып калып жатат да. Эгерде толук курсун менен ала турган болсо, бул 100% кепилдик берилет да, адам баласы оорубайт. Ошондуктан биз мына улуттук программаны 2 жылдан бери жазып, азыр ошо өкмөт тарабынан бизге вакцина бүгүнкү күндө 500 миң дозабыз бар, алдык, дагы алабыз. Азыр 59 миң чоңдор арасында вакцинация жүрүп жатат. Бул 2026 жылга чейин бул вакцинацияны биз ошо 23 жаштан 65 жашка чейинки калк арасында эмдөөдү жүргүзүп бүтүшүбүз керек. Ага чейинки 22 жашка чейинкизи булар төрөлгөндө эле муну алып бүтүшкөндө алардын арасында оору жок. Бирден эң чоң спецификалык алдын алуу иш-чаралар ушулар болуп эсептелет да. Негизи эле ушул тууралуу дагы жарандарга кененирээк түшүнүп берип койсоңуз, себеби ушул вакцинациянын акысыз экенин, анан кайсыл жактан, кайсыл дарыгерге көрүнүп алыш керек экенин, эмне кылыш керек экендиги тууралуу түшүндүрүү иштери жүрүп жатабы? Ооба. Мына азыр бир эмес 3 жолу ошо саламаттык сактоо министрлигинин приказдарын чыгардык. Бардык мекеме билет. Мекемелерге биз деген экспресс тесттерди жеткизип бергенбиз. Вакциналар толугу менен камсыз болгон. Мунун бардыгы бекер. Ошондуктан ким кайсыл жерде жашаса, ошол жашаган жердеги медициналык мекемелерден ала берсе болот. Ошондо анализ дагы акысыз алынат, бардык процедура акысыз. Ошо экспресс тест деген анализда бардыгы бекер. Андан кийин аныкталгандан кийин мунун жанагы клиникалык белгилери менен жакында биз дагы клиникалык протокол жазып чыктык. Ошо клиникалык протоколдо жазылат. Кимдерге биринчи иретте бекер дарылануу. Ошого дагы 4 ошо группага бөлүп койгонбуз. Мына дарылар эми жакында келет. Бардыгын ошону бөлүштүрүп, кимге биринчи иретте ошо противовирусный препараты деп коебуз. Ошолор кайсыл мекемеден табылып, кайсыл жерде учетко турса, ошол жактан бекер алса болот.
Дагы түшүндүрүп кетсеңиз, эгер жарандар бир туура эмес түшүнүктөргө же болбосо дарыгерлер тарабынан туура эмес мамилеге туш болсо, кимге кайрылышы керек? Мындай азыр түшүнүк бардык эле биз бул боюнча алдын алуу кандай бул эмдөөлөр жүргүзүү, экспресс-тестти кантип коюу, булар боюнча биз окутуп бүттүк. Былтырдан бери окутуп атабыз. Акыркы жолу ошо Zoom'да Жок, өткөзүп, жөнөкөй жарандар кимге кайрылышы керек? эгерде вакцина боюнча бербей койсо дейсизби? Бербей койсо, же болбосо акча талап кылса, же болбосо дагы бир дарыгер тарабынан туура эмес мамилеге туш болсо. Эми андайлар бүгүнкү күндө каттала элек. Катталса, мына биздин телефон 32 31 85, менин телефонум 0556 52 38 52. Ушундай суроолор болсо, сөзсүз түрдө мага чыксаңыздар болот. Ал андай муктаждыкты, проблемаларды мен чечип берем. Азыр жанагы биз российский вакцинаны колдонуп жатабыз. Регавак деп коет. Аябай жакшы вакцина, андан осложнение да жок, побочный жанагындай каршылык болбойт, андан осложнение деп коебуз, андай жок. Бирок мунун азыркы бизде 3-4 схемасы бар вакцинанын саябырда. Жанагы экстренный деп коебуз, анан кийин ускоренный схема деп коебуз, анан кийин стандартный схема вакцинация деп коебуз. Эми ушу биздин калкка ушу эң эле эффектүүлүгү ушу вакцинанын 3 доза алынат. Дозасын ошо 0 деп белгилейбиз биринчи дозаны, андан кийин 1 деп белгилейбиз. Биринчи бир ай өткөндөн кийин алабыз. Анан 6 деп коебуз. 6 дегенибиз бул биринчи дозадан тартып 6 айга чейинки убакыттын келгенде ошо 3-үчүсүн алат. Ошо ревакцинация деп коет. Мындайча айтканда организмде пайда болгон иммунитетти деңгээлин кармап туруш үчүн жасалат. Бул өтө эффектүүлүү вакцина. Муну ар бир 5 жылдан кийин текшерилип турса болот. Ошо канындагы адамдын иммунитетинин деңгээлин көргөн. Терс таасири жокпу? Терс таасири жок. Бир гана ушу жанагы боюнда бар аялдарга бул вакцина толук мындай не изучен да, мындай ошондуктан эгерде боюнда бар аялдарга бүгүнкү күндө биз кичине чектөө коебуз да. Бирок кийин төрөгөндөн кийин ала берсе болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер жугуштуу боор оорусунун, тактап айтканда гепатит деп коебуз, ушунун алдын алуу жана бул оору пайда болуп калгандан кийин ал менен күрөшүүнүн жолдору тууралуу дарыгердин кеңешин уктуңуздар. Ошондой эле бул оорунун алдын алуу үчүн вакцинация алсаңыздар болот. Ушул вакцинация алууда сиздерде кандайдыр бир маселелер жаралып кала турган болсо, дарыгер өз телефон номерлерин калтырып кетти. Ошол жака кайрылып маселеңиздерди чечип алсаңыздар болот.